Полиция Роздейлдеги үйгө кирүү үчүн жардыргыс заттарды колдонду. Терроризмге каршы күндүзгү рейд. Жардамга аскер кызматкерлери да чакырылды. Бир киши кармалды. Англиянын түштүк батышындагы Суидондо колдор желим баштыктар менен капталган шектүүнү көчөдөн сүйрөп өтүштү. Полиция чечкиндүү түрдө ыкчам аракет кылуу зарылдыгын сезди. Бул операцияда кайсыл бир жайга чабуул коюуну пландоого тиешеси бар делген 5 киши камакка алынды. Алардын 4-өө Ирандын жарандары. Буга чейин мындайды көрүп уккан эмеспиз. Чакан жергиликтүү жамааттын босогосунда мындай нерсенин болгону бизди дендароо кылды. Ал ортодо Лондондо улуттук коопсуздук мыйзамынын негизинде 3 ирандык кармалды. Полиция бул эки операциянын ортосунда байланыш жок деп сыпаттап жатат. Булар акыркы жылдардагы эң ири антитеррордук операциялар катары мүнөздөлүүдө. Полиция коомчулукка коркунуч бар болчу деп эсептээрин айтты. Бирок алар болжолдуу кутум пландары тууралуу кеңири маалымат берүүдөн баш тартты. Өткөн жылы MI5 Британ коопсуздук кызматы Британияга Ирандан келчү потенциалдуу коркунучтар тууралуу эскерткен. Иликтөөлөр баштапкы баскычында турат. Муну түшүнүп жатасыздар деп ойлойм. Биз талыкпай иштей беребиз. Бул ишти жүздөгөн офицерлер жана кызматкерлер иликтеп жатышат. Биз коомчулукка кандайдыр коркунучтар болгонун аныктоого аракет кылабыз. Кармалган 8 киши камакта калды.